Ассаламу алейкум, урматтуу бизнес медиа KG YouTube каналын жана ошондой эле Facebook, Instagram баракчасынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн биз Ат башы базарына келдик. Чоң букалардагы, музол уйлардагы кирген экен. Бир сыйра эфирден алыстай башынан аягына чейин толук түрдө көрүп, өзүңүздөр таанышып чыгыңыздар. Жана ошондой эле көз караш пикириңиздерди комментарийга жазып кетиңиздер. Жана дос тааныш туугандар менен бөлүшүп, сөзсүз түрдө мага жакты деген белгисин баса кетиңиздер. Урматтуу туугандар, 220дан алынган экен. Уже моолар жаштары бышты асый букалар экен, мындайча айтканда 220 миң сомдон алынды дейт мына ушулар. 220 алынды. Моголдагы ушундай болгон чоң бука экен. Ушул уй, музол уй 130 миң сомго алынып тур. Торпогу ургач. Биринчи тут экен, торпог ургач экен. 150 миң сомго мына ушул бука сатылат дейт. Мына урматтуу туугандар, монда ушундай болгон ургач торпоктор. Байкес, мунун бааларын канчада атасыз? 58? 58 миң сомдон дейт. Сурап атчабы мындай? Канчага чейин? 54? 54 миң сомго чейин ушуларды сурап жатышат дейт. Мына урматтуу туугандар, монда болсо 6 айдай байланган букалар бар экен, мондай болгон. Бааларын 200 миң сомдон дейт. Бул жаштары канча ошондо? Жаштары 3 жаш болуп калды дейт. Мына ушундай болгон бука. Мындай сурап атчабы? Канчага чейин? 150, 160, 170 миң сомго чейин сурап атышат дейт мына. Ушундай болгон букаларды. Кана бул музол уйун канчада атасың я? 100. Мындай эле кармат койду. Уйдун ээси туалет кирип кеткен экен. Уйду болсо 150 миң сом дейт. Ушундай болгон ургачы торпогу менен. Бул байкесимде байланган уй же мындай эле Байланган. бүт бар теңби? Мына ушундай болгон байлы. Бул жаштары канчадан ошондо? Могул жерде канча бир 4-5 баш бар. 5 баштай ушундай болгон байланган уйлар экен, бүт бары тең. Жаштары 4 жаш экен, мондай болгон. Канча айда байланды булар? 3 айдын айланасы байланып тур. Баалары канчадан деп атасыз? 150 берип салабыз. Болор эле. Же содолоо ичине. Болор эле баалары 150дөн келсе берип салабыз дейт ушул уйларды. Мына урматтуу туугандар, баарыңыздар билесиздер, курман ай чукулдаган себептен көбүңүздөр семиз эттүү мал иштеп жүрөсүздөр. Кимге ушундай семиз уйлар керек боло турган болсо, телефон номер 555 95 17 мына ушул номерге чалып, төмөндө көрсөтүлгөн уйлардын ээси менен түздөн түз байланыша аласыздар. Мына урматтуу туугандар, ушунда монда болгон уй бар экен. Бул негизи өзү торпогу кандайдыр бир себептерден өлүп калган дейт да. Бирок азыркы убакта саап турабыз дейт. Эртең менен кечинде уже сүт чыгып турат дейт. Ушундай болгон уй экен. Мунун жашы канча? 5ти тууган торпог 5ти тууп тур, мындайча айтканда. Баасын канча деп атасың? Баасын канча деп атасың? Баасы 150 миң сом. Мына ушундай болгон жакшынакай эле уй экен, мындайча айтканда. 5 тууп тур. Канчага чейин сурап атат? Баа чачтыбы? Сурай элекпи? Телефон номериң барбы? Айт. 505 13 11 09. 09. Мына ушул номерге чалып, ушул уйдун ээси менен түздөн түз байланыша аласыздар. Мына урматтуу туугандар, дагы байланган букалар баасы 230 миң сом дейт. Мунун жашы канча ошондо? Кунан 2 жаш экен. Бул да сиздикиби? Мунун баасы канча? Бул деле 230 миң сом. Мун деле жашы ошондо, Канча айдай байлангансыз буларды? 6 ай байландыбы? Жакшы, машалла. Канчага чейин баа чыгарып атышат? Сурай элекпи? Азырынча баа чыга элек экен. Мына ушундай болгон букалар. Телефон номер 507 96 30 90 91. Акыркы номер 91 экен. Кимге ушундай семиз букалар керек боло турган болсо, байланган, мына ушул номерге чалып, ээси менен түздөн түз байланыша аласыздар. Кана байкесимдин баасын канча деп атасыз я? Баасын канча деп атасыз?
125 миң сом. Ушунда болгон музол уй. Биринчи торпок окшойт бул. Биринчи торпогу ургач экен. Канчага чейин баа чыгарып атышат? 115 миң сомго чейин баа чыгарып атыптыр. 505 27 09 90. Мына ушул номерге чалып, ээси менен түздөн-түз байланышып ушул уйду сатып ала аласыздар. Мына урматтуу туугандар, могул бука. Бул бышты окшойт же? Асыйга кеткенби? Жок. Быштыбы же асыйга кеткенби? Бышты. Бул жакшы бышты экен. Баасы 220 миң сом экен. Бул канчага чейин баа чыгарышты сурап атчыбы? 200 сурап. 200 сурап алат дедиңиз. Дагы кайсысыздыки? Ушул элеби? Кандай? Баасы канча? Мына могул бука. 160 деп атам, 150 ге сураганда. 160 миң сом деп жатыр. Баасын негизи 150 миң сомго суралган дейт. Бул баа жашы канча бир? Бышты болуп калдыбы? Жок, кунан. Конан, Конан болуп калыптыр. Наркыларчы? Ал деле кунан. 220. Бул деле кунан экен. Карала. Карала 200 миң сом дейт. Баасы. Бул болсо 220 миң сом дейт. Жаштары бүт эле окшош, барыңкы. Мына урматтуу туугандар, музол уй издеп жаткандарга, муну музосу наркы окшойт, Музолсу эркек могундай экен. Бул уй канчаны тууган жашы? Уй жашы канча? Канчаны тууган? Бир топ жашап калган дейт. Баасын канча дейсиз? Баасы 150 миң сом. Сурап атчабы мындай? Олар бүт стике да ошондо, Бул музол кайсын коюп калды ошондо? Ушул музол. Бул эркек ургачы. Эркек музол экен, могул уйдун баласы экен. Мунун деле баасы 150 миң сом дейт. Могу кунажыңызчы? Кунажын, мына көрдүңүздөр. Булар 100 экен. Жаштары бир где-то кунан бышты болуп калган экен. Мына урматтуу туугандар, монда ушуну болгон бука торпок. Мындайча айтканда тайына чукулдап калган окшойт. Жигит. Мун канча деп атасың баасын? 110? 90 миң сом дейт. Канчага чейин сурап атышат? 87 миң сомго чейин сурап жатышат дейт мына ушул бука торпокту. Жаска бышты дейт. Канчага сатып алды дедиңиз? 93 миң сомго мына урматтуу туугандар. Ушул кунажын сатылып кетти мына. 135. Мына урматтуу туугандар, ушундай болгон музолуй баасы 135 миң сом дейт. Торпогу ургачы. Канчага чейин сурап атат? 3-чү тууту. 3-чү тууту дейт. Канчага чейин сурап атат? Сурап 20 жашка чейин. 125 миң сомго чейин сурап атат дейт мына ушул уйду. Мына бул тай кунажын мындайча айтканда. Мунун баасын канча деп атасыз? Баасы 100 миң сом. Канчага чейин сурап атат? Азырынча баа чыгара элек экен. Баасын канча деп атасыз муну? 115 миң сом. Ушундай болгон музолу уй. Биринчи торпок окшойт, менимче. Торпок эркек ургачы. Торпок ургач экен. Мына ушундай болгон уй. Бул канчага чейин сурап атат? Баа чыгарыштыбы? 110го, 110 миң сомго сурап атат дейт. Ушундай болгон музол уй. Байкеси, муну канча деп атасыз баасын? 145 миң сом ушундай болгон музол уй. Торпок эркек ургачы. Эркек. Торпогу эркек. 4 бар. 4 эмчеги тең иштейт дейт. 4. Бышты мындайча айтканда жакшы бышты. 4 эмчеги тең иштейт дейт. Айтып атканы себеби анткени кээ бир уйларда ушундай болуп калат. Эмчеги бусулуп калган, 1-2 эмчеги иштебей калгандар да кездешет. Ошол себептен айтылып жатат. Уйдун баасын канча деп атасың я? Жигит. 190. Бул жөнөкөйлүү уйбу? Жөнөкөйлүү уй, 190 миң сом. Торпогу эркек экен, Торпог эркек экен. Бул канчаны тууганы өзү? Алтын туудубу? Алтыны тууган ушундай уй экен. Канча чейин сурап атат баа чыгарып? 160 сурап атабы? 160 миң сомго чейин сурап атат дейт. Канча литр сүт берет? 15 береби? 15 берет дейт мен бир сутканын ичинде.